Алып урушуп билим берүү тармагында билим берип талыкпай жаш муундарга аксылык мугалимдер иштеп жатат. Асыл ойду жаратып ар бир жанга. Саламатсыздарбы урматтуу 2019-2020 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү, ата-энелер жана мугалимдер. Аксы районундагы билим берүү уюмдары жаш муундарга татыктуу тарбия, сапаттуу билим берүү менен алардын ден соолугуна жана өмүрүнө коопсуздукту камсыздоо менен креативдүү жаштар болуусуна кам көрүп, окуу жылын жыйынтыктап жатабыз. Саламатсыздарбы, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл мына 2019-2020 окуу жылынын аяктоонун алдында турабыз. Шартка байланыштуу быйыл биздин бүтүрүүчүлөр, үч жалпы эле мектеп окуучулары аралыкта окуу менен өздөрүнүн билимдерин, билим алуусун улантышыбапты. Мына быйылкы жылга бизде район боюнча 65 жалпы мектебибиз бар билим берүүчү. Ошол мектептерден 11-классты 1494 бүтүрүүчү, ал эми 9 класстан 2408 бүтүрүүчү бүтүп атышат. Эсептейт элек, мен ойлойм ушул бүтүрүүчүлөрүбүз ошол алдыда сынактары туруп атат. Ошол сынактарына татыктуу даярданып, татыктуу билим алды деп ойлойбуз. 10 жылдык алган билимдеринин деңгээли баалануу астында турат. Биз жалпы бүтүрүүчүлөрүбүзгө ошол алдыда турган сынактарына ийгиликтерди каалайбыз, ийгиликтүү тапшырып, андан кийинки тестүүлөргө да активдүү катышып, жакшы жыйынтыктарга ээ болуп, буюрса ошол өзүндө жакшынакай болуп, өздөрү каалаган жогорку атайын орто окуу жайларынан орун алып, бир кесип ээлери болот деп деген ишеничибиз бар. Жалпы бүтүрүүчүлөргө бекем ден соолук, иштерине ийгилик, келечекте жакшы кесип ээси болушуп, ушу мамлекетибизге кызмат кылышына биз ишенебиз, ушундай чоң ишеничти артабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, окуучулар, бардыгыңыздарды 30 май акыркы коңгуруу байрамыңыздар менен куттуктайм. Мынакей быйыл бардыгыңыздар көрүп атасыздар, быйылкы дүйнө жүзүн каптаган, Кыргыз элин каптаган оор кырдаалга, оор апатка байланыштуу бардыгыбыз онлайн окутуу менен иштедик. Онлайн окутууда мен силерге айтып кете турган нерсем, ыраазычылык катары ата-энелерге, окуучуларга жана мугалимдерге аябай онлайн окутуу боюнча аябай жакшы ийгиликтүү иш алып бардыңыздар десем жаңылышпайм. Ошон менен бирге эле мына мугалимдерибиздин балдарга болгон көз карашы, ата-эненин балдарга болгон көз карашы аябай жакшы болду. Ушул учурда пайдаланып биз көп нерсени биле алдык. Себеби онлайн окутууда ар кандай конкурстар болду. Конкурска катышып жеңүүчү мугалимдерибизге өзүбүз тараптан спонсорлор таптан атайын конкурстар уюштурулуп, сыйлоо баракчалар менен тапшырган турабыз жакында. Андан сырткары аралыктан окутуу боюнча биздин Аксы району ар кандай конкурстар болобу, республикалык конкурстар болобу, областтык конкурстарга баарына катышып, ийгиликтүү орундарга жеткенге аракет кылып атабыз. Ал эми айтып кетсек, электрондук күндөлүк боюнча мына быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү, сан ариптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп президенти Сооронбай Шарипович айткандай, быйыл биз электрондук күндөлүккө өтүп атабыз. Аксы району 65 мектеп болсо, азыркы күндө 30 электрондук күндөлүк менен иштеп атат. Ал эми дагы 20 мектебинде финанс маселени чечип, жакынкы күндөрү өтөбүз. Бул электрондук күндөлүк деген бул онлайн менен окутууда аябай оңой болду. Буга чейин өткөн мектептерибиз эч кандай онлайн окутууда кыйналбады. Андан сырткары мына тест, жалпы республикалык тестке бизде өзү Аксы районунда 1400 окуучу түшсө, анын 917 жалпы республикалык тестке катышуу алдында туруп атат. Бул боюнча 20-сынан 20-25 июнга чейин болот. Бул боюнча бардык жерлерибизди даярдап, өтүүчү жайларыбызды баарын ырастап атабыз. Буюрса 3 мектепте өткөрүлөт. Бул Өкөнбаев, Үмөталиев жана Качкеев мектептеринде. Андан сырткары мына биздин быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн бүтүп аткандардан алтын тамгага 36 окуучу катышкан. 36 окуучу 12 июндан 19 июнга чейин өтөт. Буда дагы биздин чоң үмүттөрүбүз бар. Кудай буйруса ийгиликтер болот деген ойдомун. Андан сырткары мына быйылкы силердин бүтүрүүчүлөр үчүн атайын спонсорлорубуз чыгып 917 окуучуга 750 атайын ушу жалпы республикалык тестке даярданыш үчүн китептерди алып берди. Мен учурдан пайдаланып ата-энелердин атынан, окуучулардын атынан ошо спонсор болгон Кудайбердиев, Нурлан жана Асыл деген жигиттерге терең ыраазычылык билгизем. Ал эми мынакей быйылкы бүтүрүүчүлөр, силерге сөзүмдүн акырында айтарым, сиздерден үмүтүбүз аябай чоң.
Себеби алдыдагы бардык тесттерден, мамлекеттик экзамендерден алуулукту тапшырып, бардыгыңыздар Кудай буйруган кесиптердин ээси болуп, кыргыз элинин өнүгүшүнө, кыргыз элинин экономикалык көтөрүлүшүнө салымын кошот деген ойдомун. Ал жол бүтүрүшү силерге. Биздин райондо класстан жана мектептен тышкаркы иштерди уюштуруу бир топ жакшы жолго коюлуп, бул багытта өткөрүлгөн областтык, республикалык сынактарда байгери орундарга жетишти. Окуучулар арасында укук бузууларды, кылмыштуулукту жана зордук зомбулукту болтурбоо максатында мектептер аралык сынактар, тегерек столдор жана жолугушуулар өткөрүлдү. Окуучулардын бош убактысын пайдалуу өткөрүү багытында ийрим иштери алгылыктуу жүргүзүлүп, окуучулардын ийримдерге болгон кызыгуусу андан ары да артып барды. Республикалык деңгээлдеги жумалыктар өз деңгээлинде өткөрүлүп, алар жөнүндө массалык маалымат каражаттарында жарыяланды. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тарбиячылардын мыкты чеберчилиги менен бир топ иш-чаралар, семинарлар, окуулар өткөрүлдү. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Өчпөс полк онлайн паратын, ошондой эле ардагерлердин эрдиктерин даңктайбыз көркөм окуу сынактарына биздин райондун окуучулары активдүү катышышты. Менталдык арифметика боюнча Грузия мамлекетинде өткөрүлгөн эл аралык олимпиадага биздин райондун бир окуучусу 1-чи орунду, бир окуучусу 2-чи орунду, 2 окуучу 3-чү орунду ээлеп кайтышты. Райондогу окуучулар спорт жаатында да дала ийгиликтерди жаратып келишти. Учурдагы дүйнө жүзүндөгү оор кырдаал мезгилинде билим тарбия берүүнү ата-энелер менен иш алып барууну токтотпостон, аралыктан окутуу формасына кечиктирбей эле аралашуу менен мугалимдерибиз да көптөгөн видео сабактарды заманбап технологияларды өздөштүрүү аркылуу калыпка түшүрдү. Мыкты онлайн сабак сынагы уюштурулуп, 20 майда ийгиликтүү жыйынтыкталып, чыгармачылык менен билим тарбия берүүнү санариктештирүүнүн мыктылары аныкталды. Урматтуу окуучулар, сиздерди мектептерде бүтүп жаткан бүгүнкү күнүңөр менен куттуктайм. Сиздер келечектин ээлерисиздер. Туура сиздердин үлүшкө татаал туура чыкканды кылып эмес. Мен ойлойм, силер кайратыңар менен, эрктүүлүгүңөр менен, Кыргыздын чыныгы кыздары экендигиңер менен бул кыйынчылыкка жеңип жатасыздар. Келечекте мыкты адистер, мыкты кесипти ойлонот деген менин чоң ишенимим бар. Мен сиздерге ишенем. Кыргыз элинде мыкты инсандар чыгып келген, анын ичинде Аксы районунда залкар инсандар чыккан. Мына ушулардын эстафетасын улантып, сиздердин катарыңызга жолдоп, Кыргыз элине кызмат кылган, Кыргыздын тилсин бийик көтөргөн, ер манастай, кайраттуу, билимдүү, намыстой, мыкты жигиттер, мыкты кыздар чыгат деген менин ишенимим чоң. Силердин келечекте болгон сапарлар айсалуу болсун. Силерге мен ден соолук, узун өмүр, каалаган максаттарыңарды ойгашышын тилектилатып, келечекте жакшы кесипти тандагыла, алдыда турган эземдерди ийгиликке тапшыргыла. Многоуважаемые наши ученики, от себя лично, также от школы, именно от вашей школы, от школы имени Тимиргородова Натальи Аксинского района, поздравляем вас с вашим выпуском. Желаем вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, и чтобы сбылись все ваши мечты, чтобы вы поступили в те именно заведения, которые... Саламатсыздарбы, урматтуу ак мектепти бүтүрүп жаткан кыргызстандыктар. Бардыгыңыздарга кең келечек каалаймын. Узак өмүр, байсалдуу жашоо, кадамыңыздарды ийгилик коштосун. Кадырыңыздар бийик, зоболоңуздар улук болсун. Жана менин кичи мекеним Аксы районундагы жалпы бүтүрүүчүлөрдү ак мектеп босогосунан узап, турмуш сапарына аттанып жаткан менин алтындай болгон инилерим, сиңдилерим,
алтындарым менин. Келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ылайым жаратканын сиздерди эки дүйнө колдосун. Ата-энеңиздер кубанган, тууган уруңуздар сыймыктанган, эл журтуңуздар сиздер менен мактанган. Улуу инсандардан болуңуздар. Бардыгыңыздарга кең келечек каалайбыз. Турмуш сапарыңыздар байсалдуу болсун. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздер менен сыймыктанабыз. Аксы районундагы бардык мектептерди 2020 жылы бүтүрүп жаткан 11 класстын окуучулары, барыңыздарды бүтүрүү кечеңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Сиздерге мындан кийинки жолуңуздар шыдыр болушуна тилектешмин. Ак жол каалаймын, сапарыңыздар байсалдуу болсун. Ар дайым өзүңүздөр окуп бүтөрүп кеткен мектебиңиздерге, агай эжекелериңиздерге кайрылып турууңуздарга тилектешмин. Ар бириңиздер тилеген тилек, ойлогон ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Сиздерди терең урматтап, мен Айпери Кулбаева. Assalamu alaikum жалпы бүтүрүүчүлөр. Мынакей 11 жыл артта калып, Кудай буйруса келечекке чоң жолго аттанып турасыздар. Кудайым буйруса, ушул учкан уяңарды унутпай, эже агайларыңарды уят кылбай, ошолор сыймыктанып жүрө турган инсандардан болуп жетишесиздер деп үмүт кылабыз. Алдыда силерди чоң тоскоолдуктар күтүп турат. Силерге каларым талыкпас эмгек, илим, билим алып, чоң тоскоолдуктардын баарын жеңип, тобокел кылып, өзүңөрдүн ким экениңерди көрсөтүп, баарын жеңип, Кудай буйруса 5 жылдан кийин мамлекет чың алып, мамлекетибизге кызмат кылганга даяр болуп, чоң инсан болуп жетишесиздер деп тилек кылабыз. Ар дайым аракет кылгыла, окугула, патриот болуп, ата-эненин эле эмес, элдин уулу болуп, эл үчүн кызмат кылып, мекенибиздин өнүп өсүшүнө өзүңөрдүн чоң салымыңарды кошосуздар деп чын жүрөктөн терең ишенебиз. Силерге ийгилик, алга Кыргызстан. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерди майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Уядан эмнени көрсөк, учканда ошону алабыз деп талпынып гана турган чагыңыздар. Урматтуу 2020 жылдын бүтүрүүчүлөрү, сиздер балалыктын бал күндөрү менен коштошуп, турмуштун улуу жолуна сапар алганы турасыздар. Мектептен алган билим менен тарбияны, мугалимден алган сабак менен өрнөктү курал катары пайдаланып, турмуштун сыноосу көп оор жолунда мүдүрүлбөй кетишиңизге тилектешмин. Кимиңер кайда болбогула, мекен деп, эл деп күйүп жанган инсан болгула. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Ак мектепти, мугалимди сагынарсың. Ар бир күнүн тумар кылып кагынарсың. Мезгил өтүп өзү дагы келген кезде мектепте кайрыларсың. Ак жол жагы күнү. Саламатсыздарбы, урматтуу ага-эжекелер, ата-энелер жана окуучулар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, турмушта дайым жолуңар ачык болсун, сапарыңар байсалдуу, бактылуу болгула. Ата-анасына үйрөткөн рахмат айтам, эжейге үйрөнүүгө шарт түзгөн рахмат айтам мектепке. Турмушта дал жолумда жол көрсөткөн мектебим, акыл берип баарыбызга талыкпаган мектебим. Мектебимди сагынып, шашылып мен келемин, колумдагы гүлүмдү эжейиме берем. Жанып турган чырак болчу, билим орто мектебим, агып турган булак болчу, гүлдөй бергин мектебим. Учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка кайтурууну чапкандай, кандай адам тим турат, албай жүрөк кулпунат, жалпы тегиз билесек, жалынбасын ынтына.